Ободом экеним экен теледолбору, студияда мен Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Бул көрсөтүүдө Кыргызстан аймактарында жашаган жараткан каармандар элдин чыныгы турмушун баяндап турабыз. Анда бүгүн көрсөтүүдө бейтаптар менен достошкон дарыгер, таластык ортопед Насыр Болоткан уулунун өзгөчө ыкмасы. Үйгө барганда ошондой эле отура бересиз. Отурасыз, турасыз. Ар бир дарыгер өзүнүн бейтабын сакайып кеткенче ошол бейтаптын ою менен болот. Биздин бейтаптар биздин досубуз болуп атат. Бүгүнкү көрсөтүүдө таластык дарыгер тууралуу тасманы сунуш кылабыз. Насыр Болоткан уулу 36 жашта, азыркы учурда Талас шаарында биргелешкен ооруканада ортопед травматолог болуп эмгектенет. Дарыгердин пациенттер менен иштөө ыкмасы өзгөчө экен, ал бейтапка жакын тууганындай мамиле кылгандан сырткары ар бири менен бир нече жыл байланышта болуп, операциянын натыйжаларында изилдеп турат. УТРК Таластын кабарчылары ортопед Насыр Болоткан уулунун бир күнүн тасмага тартып келишкен, чогуу назар салсак. Мен иш күнүм күндө саат 8-де башталат. Саат 8-де келип, 8:15-те бизде печенютка болот отделениеде. Ошо жаңы түшкөн бейтаптар, операция болгон бейтаптар жөнүндө күзөттөгү дарыгер, күзөттөгү медайым айтышат, кандай жаңы бейтаптар түштү. Бул операциядан кийинки бейтаптар кандай өзүн сезишип атат, кандай өзгөрүүлөр болду. Анын баарын бир сыйра кеңешип алып, анан кийин 8:30 апотуз жасайбыз бөлүмдө. Ал жерден бейтаптардын баарын ар бирин кыдырып көрүп чыгабыз, таанышып, түнкүсүн кандай уктады, ооругандар кандай болду, оорулуунун күнүгү өзгөрүүлөрүн карап чыгабыз, назначениясын баарын тең карап чыгабыз. Жаңы түшкөн бейтаптардын акыбалын карап таанышып, бул бүткөндөн кийин реанимация бөлүмүнө түшөбүз, ал жерден апот кылабыз. Ал жерде өтө оору бейтаптар жатат. Перевязка кылып коюптур. Отуруп атасызбы? Ооба. Отуруп атасыз, э? Жакшы эле, хорошо. Апаңыз жакшы после операции. Апаңыз кандайсыз? Аз мына бир. Аз. Үйгө барганда ошондой эле отура бересиз. Отурасыз, турасыз. Макулбу? Аз пока 1-2 кадам эле жасайбыз. Анан акырын. Ооба. Жана жазып берген дарыларыңызды ичесиз, э? Андан соң ушунда консультациялар башталат. Консультацияга бейтаптар келишет, аларды көрүш керек. Бизди чакырып алат консультацияга, ал жака барабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар? Бул кышты кайда повтор көрсөтөлү деп келдик. Ошо майда болду да, майдын 20-сында болгон. Кандайсың? Ошону 6 ай сайын көрсөтүп турабыз. Азыр түзөлүп калды, азыр буту. Баягыдан аябай эле түзөлүп калды. Жашы канчада? Жашы 4,5-да. 4,5. Аябай эле. Көрөлү. Азыр акыбалы жакшы эле экен. Басканды, кийимге аракет жакшы болуп калды. Бул кесипти мен мектепте окуп жүргөндө эле ушу медакадемияга тапшырам, медакадемияга окуйм деген ниетим бар болчу. Ошол ниетим ишке ашып, ошо 2005-жылы медакадемияга тапшырып өтүп калам. Ошо бала кезимдеги кыям деп айтсак болот. Азыр уколуңузду кайталап жасап берейин анда. İyi. Жазып берейин.
жасап берсең мынау 2 утума тең. Ана мына майлай турган, сайлай турган, иче турган бәри жасасыңбы? Жазып берем. Кагылайын үчүн Дарларыңыз жазып берем. айланайын. Бул жакта операционный залда да биздин хирургдар иштешип атат. Бизде параллельно 3 операционный залыбыз бар. 3 операционный залда күндө операциялар болуп турат. Şu saat bir 9'lardan ötüp 10'larga yakın operasiya. Bizde planoy operatsiyalar var, ekstrem operatsiyalar var. Alarga operatsiyalarga gireriz, katışabız. Ağır operatsiyalar bolup kалат ар кандай. Кээде экстренный operatsiyalar болуп калат, ага кечиктирилиз. Дароо эле операционный блокусун кирип катышабыз, жасайбыз. Бул темирлердин дагы түрлөрү болот. Ар бир сөөктүн өзүнчө темири бар, узундугу бар. Ар бир операция бул деген кошумча дарыгер үчүн мындай чоң ответственность, хирург үчүн. Анткени ар бир операция тщательный планировкадан өтүш керек. Операция учурунда эмне болуп кетиши мүмкүн. Алдын ала кандай иш-чараларды колдонуш керек, кандай эмне кылыш керек. Ошон үчүн жакшылап пландаштырылган операция ошол жана риск, возможных осложнений минимум болот да. Операция учурунда башкача өнүгүп кетиши мүмкүн, осложнение. Ошол баарына даяр болуш керек. Албетте анын баары тең хирург өзү менен өзүнүн ичинде кармаш керек. Эч качан паника алдырбаш керек. Эң негизги эле хирургдар да ошондой уверенно кирип, билген тажрыйбасын баарын колдонуш керек. Билген окуган билимин баарын ошо операционныйда максималдуу түрдө колдонуш керек. Узак операция болуп калат. Анын баарын тең чыдамдык керек. Анан эң негизги операционный бригададан да көп нерсе иштешет. Слаженная работа бригад. Ал жерде жалгыз эле оперирующий эмес, жанында турган адамдар, ассистенттер, операционный медсестра, санитарка, анестезиолог, анестезистка, жардам берүүчү медсестралар баардын тең өзүнүн ролу бар да. Ошон үчүн бул деген операционный блок өзүнчө бир механизм. Ал жерде бир адам эч эчтеке жасай албайт. Ал жерде только командная работа. Баарын бири-бирин түшүнүп, кайсы учурда кайсы этап болуп атат, кайсы инструмент бериш керек, кандай өзгөчөлүктөр бар. Ошонун баарын тең бири-бирин көп мындай сүйлөгөнгө да убакыт болбойт. Бири-биринин сөзү жок, мындай түшүнүп, көз менен түшүнүп туруш керек да. Операция учурунда биз ушу кадимки эле балка, мындай далато, дрель колдонобуз. Ар бир операцияны эле дароо эле жасап кетпейт да, ар бир хирург. Ал үчүн көптөгөн жыл окуу керек, тажрыйба керек, үйрөнүш керек. Анан ошол акырындыкта менен жыл үйрөнгөн менен анан акырынан өзүң самостоятельный операцияга старший врачтар уже сага ишенип, сага доверие болгондо ошо чоң агайларыбыз менен Сабырбек Арысбекович менен өзүм научный руководитель агайыбыз ошол колунан көп нерсени үйрөнүп, изилдөө борборусунда травматология ошол жерден үйрөнүп, ошол жерден иштеп атам. Болжол менен эсептеп келсем бир 1000ден ашык операция жасап койдум. Ийгиликтүү эле өтүп атат. Осложнениялар да бар. Бизде өзү хирургияда ошондой да болот. Осложнение кимде болбойт? Ошо операция кылбаган адамдар болбойт. Ар бир операция кылган адамда, хирургда осложнениялар болот. Канча көп жасасаң, осложнение өзү пропорционально операция осложнение да болот да. Буга даяр болуш керек. Если осложнение болсо, кандай жолдор бар аны чечүүгө, кандай ыкмалар бар, ошонун баарын тең алдын ала билип даяр болуш керек да. Биздин эң эле максат травматологияда ошо тяжелый, крайне тяжелый пациенттерди выхаживать этип, дарылап, сакайып чыгаш.
Анан бизден сакайып чыккандан кийин реабилитация да өтө маанилүү да. Бизди аралап операциясын жасап чыгарабыз. Ал бейтап чыккандан кийин да курс реабилитация. Ал реабилитация биздин бейтапканага жатканга караганда 3-4 эсе убакыт көп убакытты талап кылат. Реабилитацияда өтө чоң мааниге. Ал жерден кайра басканды үйрөнөт. Бейтап травмадан кийин кайрадан жана жаңы кичинекей балдар басканда эле кайра басканды үйрөнөт. Балдак менен колдонгонду, отурганды, турганды, жана тепкичтен өйдө төмөн басып түшкөндү, ошонун баарын кайрадан үйрөнүш керек. Ошого үйдөгүлөрдүн да жардамы маанилүү да. Бейтаптардын туугандарынын тарабынан. Жакшы эле экен. Балдактан баштап берейинби? Катмок. Мындай Болсо бизде деле бар, кыздардан сурасак. Кичине базыш керек дейт чоң апа. Кичине базып кыймылдатыңыз. Операция учурунда жоготуулар Кудай сактасын, бул өтө сейрек кездешет, бул өтө крайне тяжелый больнойлор, яғни экстренный операция учурунда операция алганга туура келет. Бул не до обследованный пациенты. Бул деген ушу дароо эле операционный блокко келген да. Бул анализдер дагы, дополнительный диагностикасын баарын биз кое туруп, дароо ушу жизни угрожающий состояние ошол малда ушу киргизип учурларда кээде болот, тяжелый операциялар учурлар. Албетте бул биз үчүн өтө оор, любой эле хирург үчүн бул өтө оор нерсе да. Анткени бул азыр бейтапта кандай дарт аныкталып калат, биз билбейбиз. Операция учурунда кандай кыйынчылыктар болот, аны да билбейбиз. Ошон үчүн бул, конечно, стресс, бирок максималдуу түрдө бейтапка жардам бергенге дароо эле аракет ар дайым жакшы позитивный настройдо болуп жүрүш керекпиз. Кандай жаман учур болбосун, кыйынчылык болбосун, ар дайым биз өзүбүздү бир деңгээлде кармашыбыз керек. Ошон үчүн ушу кесипти тандалдык, ошон үчүн ушул жерде иштеп жүрөбүз. Медакадемияга окуйм деп барган бала ошого баарына даяр болуп, морально, психически даяр болуп барат да. 18 жаштагы Сыймык Рустемов 7 жашында остеомиелит оорусуна кабылып жабыркап келген. Эки буту тең болбогондуктан ал кадимки балдардай болуп жүрө алган эмес. Таласка 2019-жылы апрель айында келип иштеп баштадым. Бул жактан эң биринчилерден операциялардан десем, бул ушу эске келген Сыймык бизге ошо кайрылып калды. Буту кыска болчу экен. Буту кыска, ошо аксап жүрүп, бул эми азыр ата-энеси деле операция кылган деле кажети жок, ушул бойдон эле жүрө берсин деп жүргөн экен. Анан ал бизге кайрылып калып, биз сунуштап калдык. Бутуң сен жашы келсин, бутуңда узартса болот деп. 13 сантиметр кыска болчу. Анан ал өзү макул болду дароо эле. Келип бизден ошо биринчи сан сөөгүн узарттык. Анан кийин ылыйкы большебирцовый сөөктү узарттык бөлүнү 6 сантиметрге. Сан сөөгүн 5 сантиметр узарттык. Ошону менен азыр Сыймык менен дайыма байланышта болуп турабыз. Бизден 2-3 этап операция болду, темирлер алынды, азыр басып жүрөт. Москвада да иштеп жүрөт. Азыр акыркы жолу сүйлөшкөндө жакшы, ал дайыма байланышып турабыз. Жакшы буюрса. Басып жүрөт, жакшы. Молодец. Ооруган жокпу? Жок, оорубайм, жакшы болуп калды. Молодец. Кайра эле кетесиң Москвага? Дадында буюрса. Мейли, анда убакыт бар экен да, жолугап келебиз. Барып кетем да. Хорошо. Макул. Хорошо, мейли. Давай. Ар бир бейтаптын өмүрү бул бизде жаткан учурда, бизден чыккандан кийин дагы ар бир бейтап биз менен ар дайым байланыштабыз. Ошо биздин агайыш айткандай, биздин бейтаптар биздин досубуз болуп калат да. Ошо травматология, ортопедия дагы өзгөчө көптөн бери көп убакытка талап кылат.
көп убакыт чогуу болуп жакшы тааныш болуп калабыз. Ар бир случай операция учурунда операциядан кийин ар кандай ойлор келет. Ал, конечно, пациент менен чогуу переживать этиш керек, анын баарын тең сочувствие, сострадание деген эме ар бир эле дарыгерлерде бар. Ар бир дарыгер уже өзүнүн бейтабын сакайып кеткенче ошо бейтаптын ою менен болот. Эс алганда эң негизги эле ошо үйдөн эс алабыз биз. Үйдөн бала чака менен, ошо үйдөн кечинде жумуштан кийин чарчап келгенде үйдөн эс алабыз. Бала менен, үйдөгү жумуш менен ошол учурда эс алабыз. Ошол Жолдошум экөөбүз баш косконубузга 8 жыл болду. Баарын түшүнөбүз. Дарыгердин жумушу аябай оор. Үйгө келгенде чарчап келет, жумуштан ооругандар менен иштеш аябай стресс болгон жумуш. Үйгө келгенде балдарыбыз дагы баштайт ата деп ойнойбуз деп, анан түшүнгөнгө аракет кылып, мынтип эс алдырып, тамагын даярдайбыз. Көп үйдөн дагы жумуш кылдырбайбыз. Ошондой кылабыз. Түшүнөбүз, бирок колдойбуз, ар дайым күлөс менен колдойбуз. Ушундай элге жерге жардам тиеп аткандыгын билип, аябай сыймыктанабыз. Азыр 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарып атабыз. Ошого биздин дагы облустук оорукананын жылдык отчету бар. Биздин дагы мекеме өтө чоң мекеме, көп бөлүмдөр бар. Андан тышкары райондордо дагы ооруканалар бизге отчет беришет. Ошонун баарын жумуштан жетишпей калган учурларда ошо үйдөн отуруп ошо отчеттор менен дагы кээде алектенгенге да туура келет. Илимий изилдөө ишинде ушу дагы улантсамбы деген пландар бар. Ошо дагы инфекциялык оорулошуулардан, операциядан кийин ошолордун алдын алуу кандай дагы жолдору бар, ыкмалар бар, ошону дагы изилдеген өзүмдүн илимий жетекчи менен кеңешип, ошону дагы улантып, өркүндөп дагы изилдеш керек. Андан тышкары дагы көп операцияларды жаңы методдагы, жаңы заманбап технологиялар колдонуу, ошол операциялардагы киргизүү пландар бар. Ар кайсы фонддор менен иштешип, алардан дагы кандайдыр бир жаңы жабдуулар болсо, аларды дагы ошо облустук ооруканага, райондорго дагы жардам салым кошоюн деген да ойлор бар. Несет лошадка дровики, а в дровнях мужичок срубила нашу елочку, тот самый корешок. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла, и много-много радостей детишкам принесла. Негизи мыкты адистердин артында анын жакындары турат деген бекеринен айтылбаса керек. Насыр Болоткан уулунун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Көрөрман, эгер сиз дагы жаратман каармандарды билсеңиз, бизге сөзсүз кабарлап сунуштап туруңуз. УТРКнын өзүнүн YouTube'дагы баракчасына да катталып туруңуз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Эсен туруңуз.